Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalın görermandары. Sizler menen biz sabaklarыбызды ulayбыз. Sizler menen biz ikinci bölümgө жетip келдик. Al-Wahdatu Thaniye. İkinci bölüm. Bizning ikinci bölümümüz bul Al-Aile. Üy-бүлө turалы bolot. Üy-бүлө turалы sözlerdi öğrenemiz. Bizden ошол bölüm iki temadan turat. Birincisi aileti menin üy-бүлөм. İkincisi olsa haflul hutuba. Üylönүү keçesi dep kotursak bolot. Emin biz ошол birinci temanın sözlüktörü menen taanышып чыгабыз. Al-mufradat sözlüktör. Unzur, vestami' ve kerrir. Kara, jana uk, jana kaytala deyt. Birinci sözümüz usratun, ailetun. Eko üy-бүлө деген маани билдирет. Usratun dep деле колдонсоңуз болот. Ailetun dep колдонсоңуз дагы болот. Кийинкиси жаддун, чоң ата. Jaddatun, чоң эне. Арабтарда деле ушундай эле колдонот. Бул чоң таятага деле, таенеге деле мына ушинтип колдонушат. Болгону кантип ажыратабыз? Jaddun minel ab desek ата тараптан болгон чоң атаны айтылат. Jaddun minel desek анда таята түшүнүлөт. Jaddatun деле мына ошондой. Abun бул ата, validun деп деле айтсак болот. Ата дегени. Ummun эне, validatun эне. Uhtun эже, ahun байке, hafidun nebere, hafidatun bolsa kız nebere bolot. Ahun tavamun egiz bir tuğan. Tavamun dep egizde aytat. Ahun bir tuğan. Ahun tavamun degeni bir egiz bir tuğan. Amun bul ameki atаңыздын байкеси же инisi. Halun tayeke. Ammatun чоң апа. Мындай айтканда атаңыздын эже сиңдилери. Halatun tayece. Zavcun kүйөө, zavcatun ayal. Yaskunu жашап жатат дегени, же жашайт дегени. Бул өткөн чак этиши сакана болот. Tadrusu бул окуп жатат дегени, өткөн чагы дароса болот. Yuhibbu жакшы көрөт дегени, өткөн чагы болсо ahabba болот. Эми mufradatun idafiyya кошумча сөздүктөр. İbnun bala, ibnatun kız. Мындай айтканда уулум, кызым дегенде мына ушинтип колдоносуз. Көптүктүрү abnaun, banatun болот. Waladun bintun. Walad bala, bint kız. Köptüktürü avladun, banatun bolot. Sihrun, asharun. Sihrun degeni bul güyo bala, kayni, kaynaga, baca degen manilerde koldono veresiz. Qaribun, jakın. Mınday aytkanda tuğandık jakındardı qarib dep koyulat. Aqarib köptüktürü. Laqab bul laqab bizde koyuluna turgan laqab atlar. Alqabun dep al köptüktürü. Azabun bul boydok degeni erkek aytılınat. Anisatun bul boydok kızga aytılınat. Mutazavvicun dep üylөнгөн erkekti aytat. Mutazavvicatun dep turmuşka çıkkan ayaldı aytat. Khatip degen bul kudalap barucu. Maktubatun kudalangan kızdı maktubatun dep aytışat. Мына ошол биздин сөздүктөр болду. Мына ошол сөздүктөрдү жактайсыздар. Ал эми бул жерде мынакей үй-бүлө дарагы бар. Ошол үй-бүлө дарагын көрүп, ким кимге мисалы үчүн бир тууган, ким кимге апа, ата болот. Ошолорду мындай көрүп, байкап чыксаңыздар болот. Албетте видеону паузага коюп туруп. Андан кийин мына ошол жерде көнүгүүлөр бар. Көнүгүүлөрдү иштейсиздер. Мына ошол даракка тиешелүү көнүгүүлөрдү иштегенден кийин анан бул жерде дагы көнүгүүлөр бар. Булардын деле өзүңүздөр иштейсиздер.
сөздүктөрдү жатташ үчүн бул. Эми мына ушул сөздүктөрдү жатташ үчүн мына ушулардын баарын көнүгүүлөрүн иштеп карап чыгасыздар. Эми дамаирул мусанна вал жама. Биз эреже үйрөнөбүз. Экилик жана көптүк атоочтору тууралуу. Мисалы үчүн нахну, антума, нахну дегени биз дегени. Эми ошо таандык атооч болгон кезде нахну на болуп калат. Мисалы үчүн менин үй бүлөм деп айткыңыз келсе, сиз аиля деген үй бүлө деген сөздүн артына наны кошуп койсоңуз менин үй бүлөм болуп калат. Аилатуна болуп калат. Ал эми антума сен экөөң дегенге кума болуп калат. Аилатукума сен экөөңдүн үй бүлөң болуп калат. Антум дегени кум болуп калат. Аилатукум силердин үй бүлөңөр болуп калат. Антунна силер женский род, бул кунна болуп калат. Аилатукунна десеңиз бул силердин үй бүлөңөр деп аял тегине айтасыздар. Хума бул хума эле болот. Аилатухума ал экөөсүнүн үй бүлөсү. Хум алар бул деле хум болот. Аилатухум алардын үй бүлөсү. Хунна бул женский род алар. Хунна эле болот аягында. Аилатухунна алардын үй бүлөсү. Имлал фарагат бил мунасиб. Эми бул жерде сиз ылайыктуулар менен бош орундарды толтурасыз. Ошол жерге атооштор менен анан кийин керектүү мына ошол хафитке уланган атооштор менен толтуруп чыгасыздар. Мына бул жерде деле көнүгүүлөр турат. Ушу көнүгүүлөрдү мына мисалдагыдай кылып иштейсиздер. Хадихи усратун плюс нахну. Эми ушуга хадихи усратуна болуп атат. Сиздер жогоруда түшүндүңүздөр. Ошого окшоштуруп эмне кыласыздар? Көнүгүүлөрдү иштеп чыгасыздар. Эми асмаул ишара дейт. Бул асмаул ишара дегени бул шилтеме атооштор. Шилтеме атооштордун деле таанышып чыгабыз. Шилтеме атооштор бул хаза бул мужской родко болот. Хазихи бул женский родко болот. Хаза дегени бул дегени. Хаза талибун бул студент. Хадихи талибатун бул студент кыз деп айтабыз. Демек, асма ишаралардын шилтеме атооштордун неси бар? Женский, мужскойу бар. Ошого көңүл бурабыз. Хаза каламун, хадихи хакибатун. Бул калем, бул сумка. Хазани талибани, тетиги экөө, бул экөө студент. Хатани талибатани, бул экөө не студент. Хазани каламани, бул эки калем. Хатани хакибатани, бул эки сумка. Хаулай туллаб, булар студенттер. Хаулай талибат, булар студенткалар. Хадихи акламун, бул калемдер. Хадихи хакаибу, бул калемдер. Байкаган болсоңуздар керек, жансыз нерселердин көптүктүрү женский роддун жекелик түрүн алып келүү менен да жетиштүү болот. Мындай айтканда хазихи деп койсок эле жетиштүү болот. Мына ушундай. Эми суроо бергенде биз алдына ушул шилтеме атооштордун алдына суроо белгилерин, суроо куралдарын алып келип туруп эле суроо бере беребиз. Мен хада дегенде. Мен хада бул ким? Хада аби. Бул менин атам. Хал хадихи ухтука? Бул сенин эжеңби? Ла хадихи аммати. Жок, бул менин чоң апам. Мен хадани. Бул экөө ким? Хадани ахавая. Бул экөө мен байкелерим. Мен хатани. Бул эки кыз ким? Хатани ухтая. Бул экөө мен эжем. Мен хаула. Булар кимдер? Хаула аулади ва банати. Булар менин балдарым жана кыздарым. Хал хадихи кутубука? Бул сенин китептериңби? Наам хадихи кутуби. Ооба, бул менин китептерим. Мына ушинтип эмне кылат экенбиз? Суроо шилтеме атоочтор менен суроо берет экенбиз. Эми мына ушул көнүгүүлөрдү өзүңүздөр байкап чыгасыздар. Бул жерде дуал исмел ишара мунасиб, ылайыктуу исми ишара кой дейт. Ал эми бул жерде имлал фарагат би хадихи хаула, хазихи жана хаула менен бош орундарды толтур дейт. Мына ушундай нерселерди эмне кылып чыгасыздар? Иштеп чыгасыздар. Ал эми бул жерде дагы бир
байкай турган нерсе бар экен. Лахиз ма яати. Төмөндөгүнү байка дейт. Хазани ахавани ли. Бул менин эки бир тууганым деген сөз. Мынакей биз буну яун нисба өз тандык кылуучу яны кошуп айта турган болсок, ол жердеги экиликтин нуну түшүп калат да, яга шадда яга эле фатха берип айтып коебуз. Мисалы үчүн ахавая болуп калат. Хадани ахавая. Мында айтканда өзү ахавани эле да, нунду алып таштап туруп, яга яны алып келип туруп, яга фатха берип койсок, менин эки байкем болуп калат. Мына ушундай эреже. Эми дагы бизден алдыда эреже турат. Бул камил истифхамия. Суроо берүүчү кем. Кем дегени бул канча дегени. Лахиз ламсилата маал муаллим. Мугалим менен мисалдарды байка дейт. Кем ахан лака. Сенин канча бир тууганың бар? Ли ахун вахид. Менин бир акем бир тууганым бар. Кем ухтан лака. Сенин канча эжең бар? Ли ситту ахаватин. Менин 6 эжем бар. Кем ахан ва ухтан лак. Сенин канча байкең жана эжең бар? Ли ахавани ва ситту ахаватин. Менин 2 байкем жана 6 эжем бар дейт. Кем синнука. Сенин жашың канча да? Синни 40 сана. Менин жашым 40та дейт. Ис'ал би кем кема фил мисал. Мисалдагыдай кем менен сура дейт. Эми бул жерде сиздер не кылып чыгасыздар? Ошолорду мисалдагыдай кылып сурап чыгасыздар, машыгып. Бул жерде истима бар экен. Буну өзүңүздөр аудиосун жүктөп окуйсуздар. Ал эми бул асват. Буну сиздер тамгалардын чыгуу ордун, махраждарын буга чейин араб тилине киришүүдөн мурда Куран алифбесин үйрөнгөн кезде махраждарды жакшылап үйрөнгөнсүздөр. Бул темага муктаждык жок. Өтүп кете беребиз. Мына ушул нерселерди окуп, тамгалардын айырмалысын байкап коесуздар. Эми бул жерде көнүгүүлөрдү сиздер не кыласыздар? Өз алдынча иштейсиздер. Себеби жогоруда сиздерге тема түшүнүктүү эле болгон. Анда эмесе ушуларды кайталап окуп келесиздер деген үмүттөбүз. Кийинки сабактарга көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.